Кыргызстанда коррупция баштан аяк каптаган, анын ичинде сот системасы дагы сырт калган эмес. Сот системасы дагы аябай коррупциялашкан органдардан бири. Мындан жалпы калк жабыркап жатат, бирок соттордун саясий коррупциянын куралына айланышынан биздин коом андан бетер жабыркап жатат. Себеби коомдун бир коррупцияга каршы бир каршылык көрсөтүү иммунитетин булар каршылык көрсөткөн саясатчыларды соттоп камап салгандыктан коомдун иммунитети жок болуп калып атат да, талкаланып калып атат. Мына ушул Өмүрбек Текебаевдин ишин алып карасаңыз, же Бектур Асановдун ишин алып карасаңыз, же Садыр Жапаровдун ишин алып карасаңыз, бардыгы булар кандайдыр бир коррупциялык көрүнүштөргө каршы күрөшкөн учурда булар соттун колу менен жазага килиптер болуп отурушат. Бул ошол саясий коррупция сотторду өзүнүн куралына айлантып алгандан. Кантип айлантып алды деген андан кийин суроо чыгат да. Бул көрсө мунун бардыгы биздин башкы мыйзам Конституцияда коюлган экен. Конституциянын ошол 95-статьясында сотторду тандоо кеңеши деген органга, дисциплинардык комиссия дегенге, соттордун кынтыксыз жүрүш турушу жөнүндөгү жоболордун бардыгы жазылып калган. Мына ошол жоболор аркылуу дисциплинардык комиссияны президент, жогорку кеңеш аркылуу көпчүлүк өзү түзүп алгандыктан ар бир судьяны булар кылтакка илип алгандай кармап отурушат, тизгиндеп отурушат. Мына ошол механизмдер аркылуу булар сотторду башкарып, каалагандай өкүм чыгартып, кээ бир учурларда өздөрүнүн мындай кылмыштуу иштерин дагы соттордун иштери менен легитимдештирип алышкан. Бул мына Батукаевдин чыгарылышы соттордун колу менен легитимдештирип алышкан. Вечерний Бишкекти тартып алуу соттордун колу менен жасалган. Мындай иштер толтура. Булардын бардыгы соттордун колу менен жасалган иштер. Ошондуктан биринчи кезекте сотторду биз көз карандысына жетиш кантип ушундай президенттик аппараттын колунан чыгарыш жагын ойлогондо ошол биз 95-статьядагы ошол президентке түздөн-түз байлап берген жоболорду алмайынча соттордун көз карандысына жетиш мүмкүн эмес деген түшүнүктү айтып жатышат. Мына бүгүн өзүңүз көргөндөй тегерек столдун көпчүлүк катышуучулары мына ошону баса белгилеп жатышат. Демек ошол башка редакцияда берилиш керек, же ал өзгөртүлүш керек. Ошондо бизде соттордун көз карандысына негизги шарт түзүлөт. Бир эле сот системасын бөлүп алып, үч бийликтин сот бийлигин бөлүп алып туруп эле бир бийликти реформалап койсок, сот бийлигин баарысы жакшы болот деген ой бул жаңылыштуу. Бүт саясий система менен кошо бирге реформаланыш керек. Бардык укук коргоо органдарынын процессуалдык, мыйзамдык колдонуудагы ыкмаларын, процессуалдык мыйзамдарды, материалдык мыйзамдарды баарысын өзгөртүш керек. Мына ошондо өзгөрткөндө эми жөн эле баягы реформа кылдык деген сөздү айтыш үчүн эмес, реформанын негизги максатын аныкташ керек. Реформанын негизги мааниси, максаты мен оюмча бул адамдардын, жөнөкөй Кыргызстандын жарандарынын укуктарын жана эркиндиктерин мыйзамда каралган тартипте так өз убагында жана адилеттүү түрдө соттор, бардык укук коргоо органдар ошол маселени чечип турса, мына ошондо реформа болду деп айтсак болот. Ал эми андай реформадан биз бүгүнкү күнү таптакыр алыспыз да. Бул аябагандай оор маселе. Биринчи кезекте бул бүгүнкү жаңы президентке барып такала турган маселе. Жаңы президенттин ошол реформа жасайм деген ою барбы жокпу? Ошого эрки жетеби жетпейби? Ресурстары барбы жокпу? Ошого байланыштуу. Ал эми биз эгемендүү саясатчылар биз коомдук пикир жаратабыз. Биз мындай бир маданий басым жасайбыз бийликке. Мана бүгүнкү чогулган профессионалдуу саясатчылардын көпчүлүгү дээрлик бардыгы сот реформасы керек деп бардыгы айтып атат. Эми президент тарапта кандай чечим кабыл алат? Эгерде ал киши мен жасаганга даярмын, биз мамлекеттик комиссия түзөлү же улуттук комиссия түзөлү дагы бардыгыбыз чогулуп алып, ошол сот реформасы кандай болуш керек, кеңешип, концепциясын даярдап ишти баштайлы десе, мынакей биз бүгүнкү берип аткан сигнал саясатчылардын эрки ишке аша баштайт. Эгерде ал киши жок, менин андай оюм жок деп унчукпай кое турган болсо, же болбосо ачык эле жок, жасай албай коем дей турган болсо, анда биздин саясатчылардын колунда бир гана нерсе калат, жана мен айткандай эле коомдук пикир жаратуу, бийликке басым жасоо.